мени колдогон үчүн мисалы менин жолдошум буллингке кабыл болуп атат. Кандай баалуулуктарды бергенге аракет кыласыз? Биз ошол коомдо жашап, ошолорго адаптация болуш үчүн биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек, балдарды эмес. Менин жан дүйнөмдө да сиз төңкүрүш жасадыңыз. Надо было просто выжить. Анан сиз Эверест чокусуна чыгып келгенден кийин, анан сизди аэропорттон көргөндөн кийин таптакыр башка эмоциялар келди. Өзүм жалгыз кеткен үчүн, өзүм жалгыз жүргөнүм үчүн. Менин кызым аман эсен келди. Ата энесине таштап, анан экөөбүз таптакыр нолдон баштадык да. Саламатсыздарбы достор, сиздер менен кезектеги чыгарылыш Наполе подкастынын чыгарылышы. Сиздер менен агроном Бактыгүл жана бүгүн биздин коногубуз биринчи айым биздин подкасттагы. Мен кантип да тааныштырарымды билбей атам, анткени биз үчүн дагы эң чоң жаңылык болуп атат айыл чарба тармагы үчүн. Себеп дегенде айыл чарба тармагындагы ишкер айым биринчи жолу болуп ошол агро тармагындан Эверест чокусуна көтөрүлүп келди. Буга чейин да биз талаадан көптөгөн жетишкендиктерин көрүп келгенбиз. Жана 5 баланын апасы биздин жакшынакай, татынакай, акылдуу, өжөрлүү Рыскүл Акимжанова. Кош келдиңиз биздин подкастыбызга. Рыскүл эже, буга чейин сиз менен көп эле таанышып жүрөбүз. Анан кийин Эверест чокусуна чыгып келгенден кийин сизди атайын тосуу аземине да барып катышып келдик. Чоңураак абдан мындай эмоционалдуу күн болду, ошондо дагы айтып кетсем. Анан чындап айтканда аябай сүйүндүм. Негизи эле айыл чарба тармагы көп энергияны, көп нервти талап кылган бир тармак да. Анан ошол жактан негизи сурайт элем. Күнүгө талаада иштейсиң, ал жактагы талаада иштеп аткандарды карайсың, заводко келесиз, ал жакты регулировка кылып, в общем, иштерин башкарасыз. Кол алдыңызда канча деген адамдар иштейт. Бир күнү суу жок болуп калса, бир күнү күн катуу тийип кетет. Анан анын баарын күнүгө башкарыш керек. Мындайча айтканда 7 күн 24 саат бай иштегенге туура келет кээде. Анан ушул жактан сурагам келип атат. Эверестке чыгып келген жеңилирээк бекен же айыл чарба тармагындагы бизнести башкарган жеңил бекен? Биринчиден ушул студияңарга чакырганда, экинчиден ушу мени тосуп алуу үчүн атайын убактыңарды бөлүп барганыңарга рахмат. Айыл чарба тармагында канча жылдан бери иштеп, абдан көп жаңылыктарды өзүбүз үчүн жана айыл чарба үчүн келтирдик. Бардык иште башында абдан кыйын болот, бирок аны системага коюп алгандан кийин ал сен эмес система иштейт да. Сыңары бул Эверестте деле ошо башында баягы тренировка баштап ошол жака барам деп чечим кабыл алганда мен үчүн абдан кыйын болду. Бирок баягы дисциплина деген бар да. Ошол бир жыл бою күн ар бир күнү залдан чыкпай тренировка кылып, ар бир дем алыш күндөрү тоого тренировкага кетип, ошол дисциплина мени кандайдыр бир мындай баягы слона деп коет го, пилди же деп коет да. Пилди же азыр мисалы Бактыгүл пилди же десе сен коркосуң да. Анан бирок ал пилди бир жылга бөлө турган болсо, мындай кичинекей кусоктон эле жешке туура келет да. Анан ошол сыяктуу методика менен кеттим. Бул жерде дагы бир нерсе, ушул бизнесте, агросекторда 23 жылдан бери жүрөбүз да, өндүрүштөчү. Эгерде мен жатып алып бир нерсени ойлонгондо, анан ошонун ар түрдүү сценарийлерин, варианттарын ойлонгондо аябай коркунучтуу да. Мен муну кылсам кандай болот, тигини кылсам мындай деп ар түрдүү варианттарды ойлонуп, ошол варианттардын жыйынтыгында кандай болот деп жүрөгүм түшөт да. Анан бирок жасап келгенде ушундай жасаса болот турбайбы деп билесиң да. Ошол сыяктуу көз коркок, кул батыр. Эгерде жасап баштап кетсең, өзүнөн өзү уланып кете берет экен да.
Анан ошол канча жылдан бери агросектордо жүрүп, мисалы азыркы масштабта дагы биз Аврора муз жаргычындай мен буга чейин дагы айтып келгем. Анткени жаңы жаңылыктарды киргизүүдө, кандайдыр бир масштабка чыгууда дайыма биз алдыдабыз да. Ушу өзүбүздүн катачылыгыбыз, өзүбүздүн кандайдыр бир тажрыйбабыз, тобокелчиликтерибиз, кандайдыр минуска түшүп калган нерселер аркылуу биз өзүбүздүн чекебизге баягы шишиктерди толтуруп, бардыгыбызга башыбыз канк этип, анан ошол аркылуу өтүп, анан башкаларга жол көрсөтүп атабыз да. Бул жакка бас, бул жакка баспа деген сыяктуу ушундай бир алдыда кетип атабыз да. Азыркы масштабыбызда деле биздин алдыбызда туруп, анан бизге ошентип жол көрсөтүп, кеңеш айтып, бул жака жүр, бул жака жүрбө деген бирөө болсо, бизге кетиш оңоюраак болмок да. Анан альпинизмде деле мисалы мен өзүм жалгыз кеткен үчүн, өзүм жалгыз жүргөнүм үчүн, тренировкалардын бүт баарын өзүм жалгыз өткөнүм үчүн, ошол кеңештерди ушу интернеттен, башка бирөөлөрдөн сурап ушинтип жүргөнүм үчүн дагы мындай баягы буга чейин баягы ушул жолду өткөнүмдөрүм мага жардам берди да. Эч нерседен коркпой, макулдеп, ар кимден ар түрдүү кыял көрөсүң. Анан алардын дагы макулдеп өзүңө кабыл алып, бул жерден кандайдыр бир мындай кеңеш ала албасаң, макулдеп эле ага нормалдуу карап эле башка бирөөдөн кеңеш алып, эң башкысы ошо койгон максатына жетүү жана ошол убагында жетүү. Ушул нерсе мурунку мен жолум азыркы дагы бир максатка жетүүгө абдан чоң жардам берди. Демек, айыл чарбада дагы системалдаштырып, өзүңө максат койсоң, туура өзүнүн убагында жетүүгө болот экен. Биз эми көптөгөн дыйкандардан да угабыз да, быйыл болсо мөндүр уруп койду, же болбосо суук түштү, анан кийин ошол себептен деген түшүм байлабай калды, же болбосо сугарганга суу жок болуп калды, ошого түшүм жок деп. Ошол нерселердин баарын алдын ала алып, системалаштырып, андан кийин адаттагыдай эле жыл сайын үзбөй түшүм алууга да мүмкүн болот экен. Эми сиздин жеке жетишкендиктерден түшүмүңүздүн бири бул Эверестке чокусуна чыгуу болду, а бирок бизнесте ошону жыл сайын эле аткарып келип аткан болушуңуздар керек. Эмне үчүн айыл чарба тармагы, бир аз өзүңүздүн кесибиңиз, кантип айыл чарба тармагын тандап калдыңыз, ошол жөнүндө бир аз эстей кетсек. Мен өзүмдүн кесибим боюнча модельер конструктормун, чыгармачыл адам. 5 жыл окуп жүргөн убакытта эле ушунчалык мен мисалы бут кийим гана тикпейт элем да, болбосо пальто, шапка, кийимдердин баардыгын өз колум менен тигип, анан студент кезинде окуп жүргөндө эле мен чийиммен аябай жакшы чийчүмүн, сүрөттөрдү жакшы тартчумун. Анан ошол сүрөт тартуу, чийме чийүү боюнча башка бүтүрүүчүлөрдүн же башка курстун ошо чиймелерин чийип берип ошол убакытта акча тапчумун. Анан алар башка бирөөдөн заказ алып, алардын кийимин тигип берип акча тапчумун да. Анан окууну бүттүм, турмушка чыктым. Окууну бүткөндөн кийин 1 жыл университетте мугалим болуп иштедим. Анан турмушка чыккандан кийин ошо мага чейин жолдошум бизнесмен болгон экен. Бирок экөөбүз ошол баш кошкондо ошол кезге чейин бизнес кылып жүрүп алган машинасын, ошо үйүн бүт немесин ата энесине таштап, анан экөөбүз таптакыр нолдон баштадык да. Анан биринчи баягы Аккант деген кант рафинатын чыгарып баштадык. Азыркыга чейин ал Аккант чыгып атат. Эми
ал кезде мисалы бизнес план жазып мен мындай бизнес кылам деп ойлонуп аны пландап бизнес кылуу деген жок болчу да. Ал убакта жаңы үйлөнгөнбүз, карызыбыз дагы бар. Баягы надо было просто выжить. Канча жашта элеңиз ошондо? 22. 22. Анан мен 22 23 жаштарым. Жолдошум 28-29 жаштары. Анан экөөбүз ошо бизнести баштадык. Ошол 23 жылдын ичинде 5 балалуу болдук. Көптөгөн ийгиликтерге жеттик, көптөгөн банкрот дагы болдук. Мындай масштабтыга дагы чыктык дегендей. Ошонун бардыгында эч качан мен үйдө отуруп бир дагы жолу мындай эми сен эми мени бак деген жокмун да. Ошол балдарым төрөгөнчө эле балдарыма бир балам бул жака, бир балам бул жака неме кылып эле. Анан ошондуктан бул нерсенин бардыгын айтып аткан себебим ушул нерсенин бардыгы адамдагы мүнөздү аябай катырат экен да, закалять этет. Анан ушул нерсе дагы мен тоого чыкканыма көп жардам берди. Ошондо ак кант менен баштадыңыздар. Анан бир аз жаңы продукция кошуп, чоңойтуп, кеңейтип, анан ишкана, азыр ири ишканага айланды да. Ошондо ошол ак кант чыгаргандан баштап таптакыр айыл чарба тармагын таштаган жоксуздар, болдубу мындай учурлар? Жок, бул мындай айыл чарбада рисктер көп экен, башка иш баштап көрсөкпү деген ойлор. Албетте болот. Анткени айыл чарба аябай баягы мало маржинальный деп коет да, пайдасы аз, тобокелчилиги көп, пайда тапканыңан күйгөнүң көбүрөөк, анан түйшүгү. Баягы айыл чарбада силер жаз күз деп ойлойбуз, бирок бул кышы, жазы, күзү, түнү, күнү токтогон процесс да, ушунчалык неме. Канча жолу ушу болду, бүттү, мындан ары мындай нерсени кылбайбыз деген көп эле болду. Ошол эле мисалы бир жылы аябай чоң аянтка чеснок айдап, ага чейинки немеси баасы аябай жакшы болгондо, анан күзүндө биздин президент туура эмес сүйлөп коюп, бүт чек араны жаап, анан ошол чесноктордун баардыгын талаага жөн гана ыргытканбыз да. Ушундай нерселер деле өттү. Аркага кеткен күндөрүбүз өттү. Соттошкон күндөрүбүз өттү. Чыгылып канча жолу айта бересиң, немете бересиң, бирок кыла бересиң да. Мен ушул нерсени Эвересттен дагы өттүм да. Анткени мен ошол бир жуманын ичинде 2 жолу Эверестке чыктым да. Биринчи чыгып чокусуна чейин жетпей кайтара келип, анан кайтара экинчи жолу чыгып, анан неме кылбадым, ошондо оюм ушунчалык мен өзүмө урушуп, ушунчалык жемелеп, эмне бар эле, ушундан көрө тетиги подружка менен тетиги кафеде отурбай белем, балдарым менен ысык шорпо ичип отурбай белем, жолдошум менен тиги жака эс алганы барбай белем деген нерселерди ушунчалык көп ойлондум 2 айдын ичинде. Оюм ошентип ойлонуп атат. Мен болсо өзүм жеп атам, урушуп атам, бирок колу бутум өтөгө кетип атат да. Анан ошондуктан жашоодо ички страх, коркуу сезимдери боло берет. Бирок кайтара ошол коркуу сезимдерине барыш керек экен да. Ошолорду аттай өтүш керек, ошол босогодон өтүш керек. Өзүң ошол коркуу сезимиңди жеңиш керек. Анан ошол аркылуу анан бир жыйынтыкка келип, жыйынтыктан аркаңы карасаң,
сен жөн эле ошол нерсени жасап койгон эмес. Өзүң психология, эмоционалдык, менталдык коркууларың да жеңген болосуң да. Мен негизи сиз менен ушул подкастты тартаардан мурун негизи эле сиз тоого барганча биз пландап атпадык белек, подкаст тартабыз Байэлим боюнча деп. Анан кийин сиз ошо жаздыңыз, мен тоого барып келейин деп. Анан сиз ушунча мындай скромно жазып турсуз, тоого барып келейин дегенде. Эверест деген сөз жок, жөн эле тоого барып келейин деп жазып турсуз. Анан тоого барып келген десең, дагы бир жаңы экспедиция окшойт деген ой кеткен мендечи. Анан макул деп, анан эч жактан эч кандай жаңылык булактарынан уккан жокпуз сизде Эверестке кетип атат деп. Анан кийин сиз ошол лагерине барып, андан кийин анан көтөрүлүп баштаганыңызда, анан кийин ар кандай соц тармактардан угуп калдык. Анан өзүңүз да Инстаграмдан чагылдырып баштадыңыз. Ага чейин көп чагылдырган жоксуз, аны дагы мындай жарыялаган жоксуз деп айтмакчымын. Анан кийин ошол подкаст тартаардан мурун мен так гана билчүмүн. Байэлим жөнүндө тартабыз. Рыскүл эженин ошол ишканасы, мындай дыйкандар менен кандай иш алып барат, менин темам эмне жөнүндө, эмне тууралуу сүйлөшөбүз. Мен үчүн ал жакта мындай даяр болчу да, суроолорум да даяр болчу. Анан сиз Эверест чокусуна чыгып келгенден кийин, анан сизди аэропорттон көргөндөн кийин таптакыр башка эмоциялар келди. Анан азыр дагы ойлонуп отуруп, сиз менен сүйлөшө турчу ушунча көп тармактуу суроолор бар экен, ушунча көп тармактуу темалар бар экен. Сааттап сүйлөшсөң да бүтпөй тургандай да. Бирок мен биринчиден өзүм мындай аял киши болгон үчүн өзүмдү кызыктыргандагындай агро бизнестеги айым катары сизден сурагым келген да суроолор бар. Ошого токтолуп өткүм келип атат. Анан Эверестке барганда дагы ошо сизде кандай эмоциялар болду, ошого да токтолуп кетким келип атат. Анан негизи эле салыштыргым келип атат да, ошо Эверест чокусуна чыккан негизи ишкерлер. Эми буга чейин билбейм кандай айыл чарба тармагында ишкерлерден Эверест чокусуна чыккан жок, башка тармактардан чыгып атышат го. Бирок айыл чарба тармагы кандай экенин баарыбыз жакшы билебиз да. Бул деген сиз өзүңүз айткандай тобокелчиликти көп талап кыла турган тармак. Анан айыл чарбадагы баардык кимди гана карабамдай башын мыкчып эле жүргөн болот да. Эмне болду десе, бул проблема дейт. Бир ай, 2 айдан кийин жолуксаң кайра эле эмне болду десең, тиги проблемам бүттү, бунусу башталды дегендейчи. Анан мен бир нерсени айткым келет. Мага дагы мурун сурашчу. Агрономдор негизи эркек кишилер эле болчу го, сизге кыйын эмеспи депчи. Эркектердин арасында иштеген деп. Анан мен да ошол суроону сизге бергим келип атат да. Айыл чарба тармагында негизи эле эркектер иштейт, сизге кыйын эмеспи? Анан бул суроомду бир нерсе менен байланыштыргым келип атат. Азыр деген интернет булактарында ушунча көптөгөн, эми сиз жалгыз Рыскүл айым болуп, жалгыз аял киши болуп турасыз. Азыр эркек болобу, аял киши болобу, улуубу, кичүүбү, бул менин жекече оюм. Улуубу, кичүүбү ар кандай сөздөр айтылып атат. Анан мунун баарына ошол айыл чарба тармагында иштеп, орусча айтканда закаляться этип, мындай тыныгы мындай эр жүрөк болуп, стержень болгон эле айым туруштук бере алат болуш керек деп ойлойм да. Анткени өзүм канча жылдан бери дыйкандар менен иштеп билем да, канчалык кыйынчылыктар бар экенинчи. Ошон үчүн сизге суроо узатат элем. Канчалык деңгээлде кыйын сизге? Же сиз аны сезбей калдыңызбы? Балким башында сезилчү, азыр сезбей калдыңызбы? Айыл чарба тармагында айым ишкер болгон кандай? Өзү негизи дүйнө жүзү боюнча айыл чарбасы дотацияда отурат да. Бул эң пайдасы аз бизнестердин бирине кирет. Андан көрө мисалы башка иш кылсаң көбүрөөк эртерээк бир жыйынтыкка жетесиң да. Анан ушул айыл чарба тармагында жүргөн бардыгына айтат элем да. Бул ошол жүргөн кишилердин эркеги, аялы, булар кандайдыр бир миссияны аткарып жүргөндөй да. Ушу кыйналып, кысталып, ыйлактап, бирок кетпей ушул жерде жүрүшөт да. Анан ушул кишилер болгосо негизи эле элдин азык төлөгү, тамак ашы жок кылат да.
Анан ушунун бардыгы бир миссия да. Бул бир. Экинчиден ошол айыл чарбада жүргөн аял деген стереотипти азыр мисалы менин примеримде, менин мисалымда бузулуп атат да. Айыл чарбада жалаң гана эркек жүрүш керек дегенчи. Бул дагы өзүнчө бир мүмкүн миссиядыр, мен билбейм. Эми ошол маңдайга жазган экен, биз ошону кылып атабыз. Жок, мен гламурна жүрүшүм керек, мен деген аялмын. Мындай күндө букет алышым керек, анан мен пляждарда жатышым керек, мен ошого жарашкан аялмын дей турган болсом, аны деле эч ким жок, кой дебейт да. Аны жок, сен муну кыл деген эч ким жок. Бирок эмнегедир мен андайды кылганды каалабайм. Айыл чарбасынан да кеткен жокпуз, кетмексин. Бара барган сайын ушунчалык малынып, ушунчалык тамырлап, жайылып, огош бетер мындай байланып атабыз да. Анткени баягы масштабка өткөндө ошончолук чоң жоопкерчилик, ошончолук чоң масштаб жана ошончолук чоң адамдардын сага болгон ишеними. Бул мен жалгыз өзүм үчүн эмес, уже башка бирөөлөр жөнүндө ойлонуп калат экенсиң да. Бул бир. Экинчиден, акыркы болуп аткан окуяларда ал мен аларга кандайдыр бир эмоция менен карабай эле турам. Силерге окшогон блогерлер, журналисттер чакырып суроолорду сурап атышат. Мен аларга болгондой эле, эч кандай эмоциясы жок эле, агрессиясы жок эле, хронология боюнча эмне болгондон кийин эмне болду, эмне үчүн ушундай болду деген нерселерге эле жооп берип атам. Эми эгерде кандайдыр бир бирөөлөрдүн менин кылган ишиме эмоциясы ойгонуп атса, ал кишинин эмоциясы, ал меники эмес. Туура. Ар ким өзүнүн эмоциясына, ар ким өзүнүн пикирине жоопкерчиликтүү, жана ал ким кандай ичиндеги триггер болсо ошого жараша реакция кылат. Мен бул жерде чын-чынына келгенде болуп аткан окуя мен жөнүндө эмес да. Ошол окуяга катышып аткан ар бир кишинин өзү жөнүндө. Ким менен эмнени көрсө ошонусу чыгып атат. Кээ действительно баягы ичиндеги бийиктик, ичиндеги максатка жеттүү деген тырышчаак, өжөр, көптөгөн кишилердин баягы үй бүлөлүк мамилелери ар кимдики ар түрдүү ошол чыгып атат. Ар ким өзүнүн призмасында салыштырып анан көрөт да. Ошол эле. Мен мисалы күзгү сыяктуу просто туруп элдерге ошол нерсени кайтара отражать этип атам да. Ошол эле убакта бул жеке кишинин өксүгү эмес, бул коомдун дагы өксүгү деп айтат элем. Анткени ушул мени колдогон үчүн, мисалы, менин жолдошум буллингке кабыл болуп атат азыркы убакытта. Ошол эле убакта жолдошу бар аял катары мен дагы ушунчалык көп суроо, ушунчалык көп хейт, буллингке кабыл болуп атам да. Ошол эле убакта ошол башка эркектерге, башка аялдарга бул обратный вопрос болбой атат да. Аларга эч кандай спрос жок, аларга эч кандай суроо жок. Бирок мен тарапка ошондой суроолор. Бул дагы ошол коомдун кандайдыр бир оорусу катары кабыл алсак болот. Анткени ошол күйөөсү аялын колдоду дегенди уникалдуу көрүүнүн өзү оорулуу. Анткени ар өзөктөн негизи эле аял күйөөсүн, аялын колдош керек.
башка мындай таза коомдо бул нормалдуу көрүнүш, а бизден нормалдуу эмес. Эгерде бирок менин күйөөм мени урса, зордук зомбулук кылса, кандайдыр бир жаман кадамдарга барса, мени дайыма шылдыңдап жүрсө, менин үстүмөн курса, бул нормалдуу көрүнүш болмок да. Бул да оору. Ошол азыркы болуп аткан нерседе бул мен жөнүндө сөз эмес. Ар кимдин өзү жөнүндө жана коом жөнүндө сөз. Негизи эле баягы агро сектордо жүргөндө бардык нерсеге даяр болуп, алдын ала сабырдуу болуп, ошол бардык жыйынтыкты кабыл алуу болсо болду, сүйүнүп коесуң, болбой калса, бул күтүлгөн эле нерсе болчу деп баягы башыңа мычкып отурбастан, аны да кабыл алган бир сапат болот экен да. Анан ошол нерсе мисалы азыр деле мага ошондой ошол нерсе мага жардам берип атат десем да болот да. Алчарбатан негизи бир канча вариант бар го. Болбоду дегенде түшүм албай калам. Жакшы болду дегенде жакшы түшүм алам. Ортосу жок. Же такыр болбойт, же сонун болот. Бүттү. Ошон үчүн дагы эмоция жактан даяр болосуз болуш керек деп ойлойм. Мен мындайча айтканда сизге бир кандай десем, мойнума алгым келет бир нерсени деп айткым келет. Анткени менин жан дүйнөмдө да сиз төңкөрүш жасадыңыз. Ошону толугу менен айта алам. Эмне себептен? Негизи ошол учурда биз бир үрөө учурган окуя болду да, Кыргызстан коомунда, жана мен ошол сиздин ситуацияңызды эки тараптуу мындай карайт элем. Жанагы бардык жаңылык булактарында чыгып калды. Ошол сиз учуп келе турган күнү мен эртең менен Ыдырыс Исаковдун чыгарылышын көргөм. 20 жылдык ошо кечеден аялын атып өлтүрүп салды дегенди. Анан ошонун эмоциясын көрүп, ал жактан болсо ошо апасынан интервью алыптыр. Каза болуп калган эженин апасынан интервью алыптыр. Ал эженин эмоцияларын көрүп отурдум. Анан ошол жака сизди тоскондум барганда сиздин апаңыздын эмоцияларын көрүп отурдум, сизди көрдүм да. Анан эки нерсе айткым келип атат. Бул нерсе менен кандай төңкөрүш жасадыңыз? Буга чейин Рыскүл Акимжанова дегенде сиздин Фейсбуктагы постторуңузду активдүү окуп турчумун, көрүп турчумун. Агро тармагында иш-чаралардан сиз менен көрүшүп турчубуз. Анан сиз дайыма өзүңүздү жакшы карап жүрөсүз, жасанып жүрөсүз. Анан бизде деген коомдо эки нерсе бар экен да. Депутаттар жаман көрөт, бул депутаттын аялы да даяр нерсе барбын да. Экинчи жактан ооба койкоңдоп жүргөнгө буга эмне акча жокпу. Экинчиден бизнесмен дегендерди жаман көрөт экен биздин коом. Мындай дагы эле кабыл алыша эле экен. Бизнесмендер бул деген өлкөгө пайда алып келип аткан адамдар, налог төлөп атышат, киреше булактары бар. Бул деген мамлекеттин жонуна отурбай, наоборот, ал деген жумуш ордуларын түзүп берип атышат, канча деген үй бүлөнү камсыздап атышат деген түшүнүк азыр тилекке каршы биздин коомдо калыптана эле экен да. Эми жолдошуңуз депутат болсо дагы ал өзү эли күлү болуп ошол жакта шайланып кандайдыр бир мындай жетишкендиктери үчүн ар бир адамда эле мындай минустары бар, жакшы жактары бар, жаман жактары бар дегендей. Сиз өзүңүз айтып атасыз, 25 жылдан бери агро тармагында иштеп келатам, 5 баланы өстүрдүм, эч бир үйдө да отуруп калган жокмун деп. Анан ошол нерсени мен жеке өзүм көргөн эмесмин. Менин оюмда дагы мен үчүн Рыскүл Акимжанова бай элимдин негиздөөчүсү, ошонун ишкер айым, ошонун кожоюну, кожойкеси, жолдошу депутат мырза деп ошондой эле ой менде бар болчу. Анан кандай ошондой аэропортко бардым, көрүүчүлөр көрсүн деп, бул жакта да биз видео жүктөйбүз Рыскүл эженин келишинде. Ошол жактан мен эч кандай макияжы жок, эч кандай жасанбаган, эч кандай мондай депутаттын аялы болбогон, эч кандай миллиондору бар, бизнеси жок эле Рыскүл Акимжанованы көрдүм да. Эми
негизи биз кичинекей эле ушул тоого чыгып келгенге эле эсибиз ооп, ыйлагыбыз келип, бизде былтыр Кел Сууга барганбыз командабыз менен. Ошонун ичинден бир 2 кызыбыз кичинекей эле тоону ашып чыга албай ыйлашкан ошол жерге отуруп алыпчы. А сиз болсо Эвересттин чокусуна чыгып келдиңиз да. Ал жерден Эвересттин чокусу эмес этегине жетпейт болчубуз, мындайча айткандачы. Анан карап туруп, анан осуждать этип коебуз да, мындайча айткандачы. Анан ошол жерде мага таптакыр башка Рыскүл эже ачылды да. Ошондо мен көрдүм, бул канча деген жетишкен экен. Ага чейин эле Инстаграмдан видеолоруңуздарды көрүп келгем. Анан ошондо таң бердим, баа бердим. Макияжы бар депутаттын келинчеги Рыскүл эже бул жакта Эверестке барып келген, ушунчалык жетишкендикке ээ болгон, өзүнүн ичиндеги мындай көкпеттик, өжөрлүк, эмоционалдык стабилдүүлүгү бар Рыскүл эже ошол жакта мага ачылды да. Анан ошондо аябай баа бердим. Канчалык деңгээлде күчтүү болуш керек деп ошондо аябай таң бердим. Анан ошондо мага таптакыр башка жагыңыздан ачылдыңыз. Эми ушул Эверестке барып келген сиздин жетишкендигиңиз коомго дагы башка жактан ачылат, жол берет. Сизди мен мисалы орусча айтканда роль модель кылып, мындайча айтканда, мындай коомубуздагы өз каалаганын жасаган, өзүнө максат коюп туруп ошого жеткен ишкер айым, үй бүлөсүн дагы бир учурда алып кеткен деген биздин коомубуздагы жаңы айымдын ролун оптун сизге берет элем. Анан сизге теңелишсин депчи. Анан экинчи момент, ошол үрөй очурган окуя боюнча мен ошол Ыдырыс Исаковдун чыгарылышын көрүп, ал жактан ошо каза болгон эженин апасынан бир тамчы көз жаш чыгып койгон жок да. Ошого таң калдым да. Анан ошол жактан эле көп нерсени айтса болот да. Бул эми мага дагы азыр хейт келиши мүмкүн, бирок бул менин жеке оюм. Эми кызың каза болуп калып атат, 18 жыл жашаптыр, кантип сен ошонун күйүүтүн кыйналганын көрбөйсүң? Анткени эне да, эне жүрөгү көп сезет десек болот. Анан ошол жакта бул алсыз, коомдон эч кандай колдоо көрбөгөн, коомдон эмес, ал эженин дагы жаңылышпасам 5 баласы бар болчу. Коомдон эч кандай мындай колдоо көрбөгөн, ата энесинен, өзүнүн энесинен дагы, өзүнүн жолдошунан дагы мындай колдоо көрбөгөн айым бар бул жерде. Анан аягы эмне менен бүттү? Баары айтып атат, материалдык жактан жакшы үй бүлө экен, стабилдүү экен деп. Бул жакта материалдык байлык, акча такыр маанилүү эмес деп айткым келет да. И бул жакта Рыскүл эжекебиз бар, өз билгениндей, өз каалаган максат коюп, билимди алыптырсыз, жолдошуңуздун жанында ал бизнесте мындай тажрыйбасы бар экен деп анын жанында макул жогу иш баштайлы дептирсиз, 5 баланы төрөп бериптирсиз. Андан кийин Эверест чокусуна барып келдиңиз, ал жактан да макул деп, мындай бири-бириңизди колдоп ошол жакка чейин жеттиңиз дейм да. Анан ошол жакта айткым келет да, коомдогу биздин аялдарга, айымдарга күйөөсүнүн, ата энесинин колдоосу болсо Эверест чокусуна чейин барып келсең болот экен. А колдоосу жок болсо, Кудай сактасын, эми кандай ар кандай ур токмок жеп үйүңдө ошентип калып калат экенсиң. Ошон үчүн анан бул жакта эң маанилүү болгон нерсе, мындай 22 жашыңызда турмушка чыктыңызбы, ага чейин 22 жашыңызга чейин сиздин апаңыз тарбия берди да. Анан мен ошол жактан апаңызга аябай мындай ичим ачышты да. Сиздин апаңыз үчүн, ал видеону да бул жака жүктөйбүз. Сиздин апаңыз үчүн мындай менин мындай бай кызым Рыскүл Акимжанова, же болбосо бай элимдин жетекчиси Рыскүл Акимжанова, же болбосо бул жок болуп калса мага акчаны ким берет же андай берет деген жок. Анын сиздин апаңыздын эмоциясында менин кызым аман эсен келди. Ушунча чоң үмүт сизге койгон көрүнүп турат. Мындай мектепте окуп атканда кандай экениңизди билбейм, бирок апаңыздын көзүнөн көрүнүп турду да. Ушундай сыймыктанып атты.
жөн эле сиз анын кызы болгонуңуз үчүнчү. Анан энеңиз үчүн маанилүү эмес болчу болуш керек. Ошо Эверестке чыгасызбы, чыкпайсызбы, эң негизгиси аман эсен кел деп айткан болуш керек. Анан ушул жактан аябай көп сүйлөп жибердим. Ушул жакта мен сурагым келген нерсе бул сизде да 3 кызыңыз бар экен. Анан кантип кыздарыбызга өзүнүн ишеними жогору болуп, өз каалаган нерсени жасай турган кыздарды өстүрө алабыз? Абдан ушул ошо Кара Кулчадагы окуя боюнча ушул эки кейс менен ошону көбү салыштырганда аябай көп болуп атат да. Мен ал жакта жүрүп мен билбедим да. Анан бирок келгенде анан ошол билип атам ушундай окуя болгонучу. Анан бул чындыгында эле өтө чоң контраст. Анан биз коом баягы аялын, өзүнүн аялын төлөп тепсип, зордук зомбулук көрсөтүп, сапкы жетирип жашагандарды норма көрүп калыппыз дагы. Анан ошондой канчалаган буга чейин өлтүрүүлөр болду, канчалаган жанагынтип баллондорду мойнуна илгизип, кулак мурдун эметип, анан ошого баардыгыбыз кийгенибиз менен бул норма катары дагы эле баягы бир аял да деген нерсе болуп калыптыр да. Анан бирок эгерде күйөөсү аялын колдой турган болсо, анда бул норма эмес. Кантип эле ушундай бизде ушундай күйөөлөр болсун. Кантип эле аялы өзүнүн ушундай күйөөсүнүн колдоосуна ээ болду. Анан кайтара баягы окутуп алган, чокутуп алган деген нерселерди дагы кошушат да. То есть негизи аял киши деле эркек киши деле да бири бирине болгон мамилесинде эң биринчи өзүнүн жоопкерчилигин караш керек. Мени кечке эле өзүнө требовать эте бербестен мен эмне берип атам деген. Бул бир. Экинчиден, зордук зомбулук боюнча айта турган болсок, биз дайыма стрелканы эркектерге бурбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн аял катары дагы бири бирибизге болгон зордук зомбулукту дагы мойнубузга алышыбыз керек. Ал ошол эле кыздарыбызга болгон тарбия, ошол эле келиндерге болгон мамиле, жеңелерибизге, келиндерге, кайынсиңди, кайынэже катары мамиле, же коомдогу башка бир ийгиликтүү аялдарга болгон мамиле, ушунун баардыгы мизогинизм, зордук зомбулуктун башаты да. Балага дагы, кызга дагы эң биринчи эмоционалдык интеллектти мындай жакшы тарбия бериш керек. Биз дайыма эле билим ал деселе, жакшы окуп 5 ал, бирок эмоционалдык интеллект, беркиндей интеллекттен кадимкидей эле бирге турса турат. Бирок кээ бир жерлерде мына өзүңөр көргөндөй эмоциясын башкара албагандар башка бирөөнүн өмүрүнө тете болуп калганын көрүп атабыз. Ал киши деле мисалы атайы өмүр бою эле мынтип пландап жүрбөсө керек. Мен аялымды өлтүрөм деп, же башка бир зордук зомбулукту көрсө ал деле мынтип осуждать этип, ушундай болуптур деп ичинен, бирок өзүнө келгенде эмоциясын кармай албай да калып атат да. Ошондуктан азыркы убакытта деле мен адресиме болуп аткан хейттин баардыгы мен бирөөнүн же бюджеттен акча албасам, же бирөөдөн акча албасам, же спонсор неме кылбасам, же бирөөнүн бир жерин салат келтирбесем, бир жерине зыян келтирбесем, ошонун баардыгы эгонун, эмоциянын жыйынтыгында болуп атат да. Биз ата энелер эң биринчи биздин балдарыбызга болгон тоскоолдуктарды коебуз. Биз өзүбүз да ушул тоскоолдуктар аркылуу өтөбүз жана өзүбүз да балдарыбызга коебуз. Бул бир. Экинчиден,
турмуш курганда аялы күйөөсү аялы бири бирине карьерасына же финансылык тарапта иш кылып баардык тараптан ушундай тоскоолдуктарды барьерлерди коюп келет да. Эми ушул үй бүлө жакындарыңын барьеринен өткөн менен баары бир деле аял киши ушул коомго чыккандан кийин коомдогу эркектердин эмоционалдык интеллектине туш келип, ошолордун барьерине, ошолордун кысымына, ошолордун запкысына баары бир калат экенсиң да. Эми менин кейсим бул башка бирөөгө зыян кылгандан эмес, именно ошол эмоционалдык ошону бир үй бүлөгө алып келгенде делечи, ошондой кишилер азыр өзүнүн үй бүлөсүнө кандай мамиле кылып атат деген дагы суротулат да. Мага ошондой башка эле бирөөнүн аялына ошондой мамиле кылып атса, демек алар өзүнүн үй бүлөсүнө кандай мамиле кылып атат? Өздөрүнүн аялдарына кандай мамиле кылып атат? Өздөрүнүн ушунчалык көп ошол мен кыйынмын деп жүргөн эркек жигиттерибиз, бычакка сап мырзаларыбыз деп жүргөн кишилердин ошол репутациясы чын-чынына келгенде ошол аялдарынын терпеливый, чыдамкайлыгынын немесинде да, ал жеринде. Эгер ошол аял чыдамкай болбой туруп болгондой айтканда, андай эркектердин репутациясы кандай болмок? Бул да койсо ошо аялдын желкесине минип алып, эмоционалдык тараптан, анан ошол аркылуу өзүнүн өксүгүн канаттандырып аткан кейс да. Ушул нерсени канчалаган бизде кыйын айымдар бар, канчалаган айымдар мамлекеттик жумушта иштейт, канчалаган айымдар жеке ишкерлик кылат, базарда отурат, тыйганчылык менен кылат деген сыяктуу да. Ошол эле үйдө аябай жакшы колдоо тапканы менен ошол эле мамлекеттик кызматка барып ошол жерде иштеп атса, күндө ошол жерде коллективдин арасында эркектердин коллективдеги, ал эми өзүнчө ком болуп атат, коллективдеги эркектерден запкы көрбөй атат деп ким кепилдик берет? Аны кимге барып арызданат? Мындай дагы аябай чоң маселе бар да. Начальниктер аркылуу финансылык запкы жеп аткандыр. Башка коллегалар аркылуу физикалык, сексуалдык, психологиялык, эмоционалдык запкы жеп аткандыр. Анын баардыгы ушу кыргыз айымдардын чыдамкайлыгы, ошонун баарын көтөрө билгендиги, ошонун баардыгын жашыра билгендигинин айында мындай көп нерсе билинбей турат да. Анан негизи эле бул жерде ошо эң биринчи айымдар бири бирибизге болгон мамилебиздин жоопкерчилигин алышыбыз керек. Жакындарыбызга, өзүбүздүн кыздарыбызга болгон мамилени баягы тарбиялап атканда, сен эң биринчи эле биз эмне дейбиз? Ой, сен азыр борсок жасай албайсың, эртең күнү кайненең эмне дейт деп, жок, кайненени монстр кылып атабыз да. Күйөөгө барганда мынаны жасаш керек деп заранее эле күйөөгө күң рабыняны тарбиялап атабыз. Ошол эле убакытта эгерде уул бала, кыз бала бир үй бүлөдө өсүп атса, уулга башка мамиле, кыз кишиге башка мамиле. Кандайдыр бир коомдогу же карьерадагы колдоого келгенде, үй бүлөдө дагы эң биринчи баягы
артыкчылык же предпочтение эркек балага кетет. Эркек балага билим беребиз, аны колдойбуз. А кыз баланы качан бирөө келип алып кетет, анан ошонун жоопкерчилиги күйөөгө тийсе бизден кутулат делек деген сыяктуу мамиле менен кабыл алабыз. Элементарно, мисалы атасы ата энесинен кандайдыр бир мүлкү боло турган болсо, ал мүлк эркек балдардын арасында бөлүштүрүлөт дагы, кыздарга эч качан доля тийбейт да. Ушуну бул үй бүлөдөгү ошол барьерлер. Анан ошондой нерселерден алыс болуш үчүн эң биринчи айымдар, аялдар өзүнүн башка бирөөлөргө болгон мамилесине жоопкерчилик алыш керек. Айымдарды бири-бирин тилектештик болуш керек, колдоо болуш керек. Эгерде кандайдыр бир колдоо керек болсо, аны аянбай эле бериш керек. Анан эң акыркысы ушу айымдар эркектердин саясатта болобу, коомдо болобу, кандайдыр бир уюмда болобу, эркектердин куралы болгондон качыш керек. Кошулам сизге. Мен бул жактан дагы ошо сиздин сөзүңүздү колдоп айта кетет элем. Айымдарды колдош керек. Кол сунганды билиш керек. Ошентип биз дагы коомубузду өзгөртөбүз деген үмүттөмүн. Анан сиздин ушундай көз караштарыңыз мындай калыптанганына апаңыздын тарбиясы кандайдыр бир түрткү болдубу, кандай баалуулуктарды берди, же сиз кийин ушундай көз караштарга ээ болдуңуз? Мен апам төрөдү. 8 айыман баштап мен улуу агам ооруп калды. Анан апам ошол улуу агам баягы больницага алып, ал жак бул жак аябай өмүр бою алышты да. Агам инвалид бойдон калды. Анан ошол убакытта мени тайата тайынем алып кеткен. Ошол 8 айыман баштап тайата тайынем колунда өстүм. Бирок бул үй бүлөлүк модель дегенди мен чоң атамдын үй бүлөсүнөн, таятамдын үй бүлөсүнөн эки жактан тең алып, ошол эле убакта ошол мен өзүм ата энемдин үйүнөн үй бүлө ушундай болот турбайбы, бири-бирин колдошундай болот турбайбы, негизи үй бүлө ушундай болот турбайбы деп чоңойдум да. Анан азыркы биздин үй бүлөдөгү мамиле, менин жашоодогу эркиндигим, эркин сүйлөп, эркин өзүмдүн пикиримди айта билүү, башка бирөөлөргө мындай ачык бетине айтуу, эч кандай койтумдук кылбоо, ушу сыяктуу нерселердин баардыгын ушу кичине менен эле бул норма деп чоңойгонмун да. Бул ушул ата тарабыман дагы, апа тарабыман дагы, тайата тайынем, чоң ата чоң энем бүт баардык баалуулуктардын сиңирилиши да. Анан айрыксуу келген сиздин апаңыз, өзүңүздүн апаңыз? Менин апам, бул менин өзүм апам. Чоң энем дагы, тайынем дагы, чоң атам, таятам баардыгы өтүп кетишкен. Өзүм атам дагы өтүп кеткен, апам. Анан атамдын туугандары, апамдын туугандары ар тараптан алыстан келишти. Жакшы. Анан азыр сизде ушундай үй бүлөлүк модель калыптаныптыр. Балдарыңызга сиз ошо тарбия берип атканда кыздарыңызга өзгөчө кандай баалуулуктарды бергенге аракет кыласыз? Мен айтып атпаймынбы, бала менен кызга эки башка мамиле кылабыз депчи. Мен мисалы экөөнү эки башка мамиле кылбайм да. Бытовой жагынан мен балдарым дагы бул эркектин иши, аялдын иши, кыздын иши, мен эркектин ишин жасайм, аялдын ишин жасайм деген нерсе жок. Алар тамак жасаганды билет, үйдү шыпырганды билет, баягы кир жууганды билет, үтүктөгөндү билет.
бардык ушундай базовый өзүн өзү самообслуживание да бул негизи. Ал кызбы, балабы бул нерсени билиш керек. Анын үстүнө баягы чет өлкөдө окушат. Чет өлкөдө мисалы алар үчүн жасап бере турган эч ким жок да бул нерсени. Алар жасаш керек. Экинчиден негизи эле Жолдошум экөөбүздүн үйдө кандайдыр бир пикир келишпестигибизди бир дагы балам көргөн жок да. Хотя биз деле урушабыз, биз деле пикир келишпестик болот. Анан үйгө келип жакшына тамакты жеп, как будто эч нерсе болбогондой тамагыбызды жеп, жыйнап, анан спальняга кирип алып анан келем урушабы деп анан ошол жактан урушабыз да. Мен дайыма балдарыма ошо атаңа камкордук кыл, атаң бак, курсагын кара, үстүн жаап койдуңбу, бут кийимин арчып койдуңбу деп ошол аркылуу тарбиялайм да. Атаңа камкордук көр, сыйла, камкордук көр депчи. Ошол аркылуу мисалы бул привычка болот да, өмүр бою ушундай күйүмдүү бала болот деп ойлойм. Ошол эле убакта менин жолдошум да менин балдарыма ошентип турат да. Апаң колунан ала кал, аны жасай кал, апаңы тургузба, сен чуркап барып ошону кылып кой деген сыяктуу. Бул мындай бир үй бүлөлүк ички маданият. Андан сырткары биз өмүр бою мисалы биз өтүп кетсек дагы, өлүп калсак дагы биздин балдарыбыз кармана турган каада салттарды киргизгенбиз үй бүлөнүн ичине. Мисалы ошол эле туулган күндөрдө кийин кайсы жерде болбосун атай бир каада салттарыбыз бар. Ошол туулган күндөрдө ошол каада салтты катуу карманабыз да. Ал мисалы биз канча жашайбыз билбейбиз, бирок булар өмүр бою ошол майрамдарды, ошондой туулган күндөрдү өмүр бою кармап кала беришет да. Бул деген ошол ким кайсы жерде жашабасын, ошол каада салт аркылуу, ошол даталар аркылуу булар өздөрүнүн мындай байланышын неме кылып турат. Анын үстүнө баягы улуу балам, эркек балам да, аны уже азыртадан эле кыз кишилерге болгон мамилеси, карындаштарың бул, буларга мындай мамиле кыл деп үйрөткөндүктөн мен балам чет өлкөдө окуйт, ал жакта башка үй бүлөлөр жашайт, алар аябай бири бири менен ынтымак, менин туугандарым да жашайт, алар бардыгы баягы Маша и медведь деген мультик бар го. Анан ошондогу медведьке менин балам окшоштурушат да. Ушунчалык чыдамкай, ушунчалык көтөрүмдүү, ушунчалык акылман, ушундай. Ал жакта да алардын балдарынын немелерин көтөрүп ушундай да. Бул дагы мен азыр эми мактанган эмес болгону ушул азыркы убакытта баланы тарбиялоодо мурунку өзүбүздүн тарбиябыздагы кандайдыр бир минустарды жоюп, плюстарды берип, аны дагы ашырып, мисалы бизде бирдеме болсо эле, ал болбойт, сен колуңа келбейт же бир нерсени сындырып койсо шак эле шапалак менен жечикпиз. Азыр андай заман эмес.
туруп жатасыз. башка. Бул маанилүү, мактангандык эмес, бул маанилүү. Муну мен жөн жерден да сураган жокмун, бул суроону сизге жөн жерден узаткан жокмун. Анткени себеп дегенде биз ошол үрөй учурган окуяга эмнелер себеп болду деп биз түпкүрүн казып келсек, негизи эле бул тарбияда жатып атпайбы, тарбияда билимде жатып атпайбы. Ошол үчүн сиз айтып аткан үй бүлөдөгү салттар абдан маанилүү. Анан сиздердин ошол жолдошуңуз экөөңүздүн колдонгон методдоруңуз аябай жакты. Апаңды кара эмне керек болот, камкордук көрсөтүп атасыздар, атаңды кара эмне керек деп атасына болгон камкордукту көрсөтүп атасыздар. Бул абдан негиздүү нерсе деп ойлойм. Сөзсүз түрдө ар бир үй бүлө өзүнүн салттарын мындай ойлоп тапса, анан кийин же болбосо балким кээ бирлер болсо дем алыш күндөрү чогуу бир убакыт өткөзүшөт, кээ бирлер болсо телефондорун коюп балдар менен баарлашууну жакшы көрөт экен. Анткени чындап айтканда өзүмдүн дагы кызым бар, 12 жашка чыгат жайында быйыл. Мен аны дагы байкап отуруп, азыркы поколенияны эми альфа поколение деп коет эмеспи, бүт баарын бетке айтат. Мисалы үчүн биздегидей эмес. Менин убагымда бир нерсени бетке айтсам, сен ошентип ойлоп атасыңбы, сен ошончо кыйын болуп кеттиңби деп ошондой айтчу да. Китеп окуп отурсам, окумуштуу болуп кеткенсиң го деп ушундай мындай сөз угчумун. Мен ата энемди жамандабайм. Ошол убактагы эң жакшы тарбияны, эң жакшы колунан келген нерсени берди деп ойлойм. Бардыгыбыздын ата энеси ошондой болуш керек. Анткени эч бир ата эне жамандыкты каалабайт да баласына. Азыркы Кудайга шүгүр жетишкен заман. Биз өзүбүз дагы колубуздан аракет кылып, балдарыбызга дагы жакшы шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Бирок мен мисалы кызымды карап көрсөм, мен убагымда кичинекей кезимде мындай болчу да, мен андай нерсеге жетчү эмесмин, аны ойлоп дагы түшүмө да кирчү эмес десем, эмне үчүн сен мени өзүң менен салыштырасың? Мен эмне, сен менби деп мага ушинтип айтат да. Анан ошондо таң калам да, азыркы негизи ой жүгүртүү таптакыр башкача. Бизде башка мындай жолубуз жок. Биз жемелей берсек, илгеркидей тарбия бере берсек, эч жака барбайбыз, бир туңгуюкка барып туш болобуз. Ошон үчүн сизди мындай роль модель кылып айткым келет да, ушунча сизге, Рыскүл айымга, Рыскүл эжеге кандай колдоо, чоң атасы, чоң тайнеңиздер, мисалы үчүн качанкы заман тээ совет ордунун адамдары экен да, ошол эле учурда колдоону көрсөткөндү үйрөтүп сизге мындай бир характериңиздин фундаментин формировать этиптир да ошол убакта. Анан сиз ошол убактан бери калыптанып келип турмушка чыктыңыз, жолдошуңуздун баалуулуктарын алдыңыз, башка баалуулуктарды алдыңыз, ошентип кайсы туура эмес деп электен өткөрүп азыр калыптанып келип, эми буюрса дүйнөнүн багындырдыңыз Эверестке чыгып, андан кийин дагы өзүңүздүн пландарыңыз бар болуш керек. Ошондойго жеттиңиз да. Анан ошону мен айткым келет да, баса белгилепчи. Анан сиздин берген тарбияңыз сөзсүз түрдө кызык бизге. Анткени ошол эле учурда эркиндикти түптөп сиздин прям генетикаңызга куюп койсо, азыр биз балдарыбызга эркиндикти кантип бере алабыз деген суроо. Абдан жакшы суроо. Сиз өзүңүз айттыңыз да, менин кызым башкача ойлонот. Бул элдин баары эле азыр шок. Биз эмне деген балдарды чоңойтуп атабыз депчи. Анткени биз ата энебизди угуп чоңойгонбуз да. Анан кайтара биз азыр активдүү ата эне болуп атабыз да. Биздин балдарыбыз уже подросток болуп, анан өзүбүздүн балдарыбыздан өзү шок болуп атабыз да. Биз деле ошо ата энебиз кылган нерсени кылып атабыз, бирок эмне үчүн биздин балдар башкача, эмне үчүн алардын ойлонушу башкача, эмне үчүн жооп бергени башкача да. Азыр өзүңүз айтып атабыз да. Бир нерсени эске катуу түйүп коюш керек да. 2000 жылдан берки балдар бул биздин балдар эмес, бул таптакыр башка замандын балдары да. Анан биз эгер балдарыбыз менен жакшы мамиледе болушубуз керек болсо, анда биз эң биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Биз ал балдарды тарбиялай албайбыз. Бул таптакыр башка бир билбейм, бир инопланетяндер мындай өзүнүн эмесин таштап койгон сыяктуу да. Бардыгы ошондой. Бул наалыма башка бүт
дүйнө жүзүнө тиешелүү болгондуктан ошол баягы альфа, бета, зета деген немелер болуп атпайбы, муундардычы. Бекеринен ошонун баардыгын бөлүп, элдин баарынын башы тик турбай атат да. Эми биз кандай тарбия бере алабыз? Биз эч кандай тарбия бере албайбыз. Булардын өзүнүн заманы болот, башкача. Булар ошол заманга жашай турган балдар төрөлгөн. И ошого жараша булар өздөрүнүн дүйнө таанымын азыр сформировать этип кетип атышат да. Биз ага алыбыз жетпейт. Мээбиз дагы жетпейт. Тарбиябыз да жетпейт. Эмне кылышыбыз керек? Биз жөн гана улуттук баалуулук жана үй бүлөлүк баалуулук, баягы адамдык баалуулук, ушуларды эле прививать эте алабыз. Ал кандай болуш керек, ата эненин сөзүн угуш керек, анан бул тигил дегендерди уже буларга таптакыр просто сиңбейт. Анан мисалы ошол өзүңүз байкасаңыз керек, мени тосуп алганда мен балдарым бүт кыргызча кийинип жүрүштү. Бул бир. Экинчи, мен улуу кызым баягы жаатуу боюнча алектенип дүйнө жүзүндө чемпионаттарга катышып биринчи место алып жүргөн кыз да. Бирок ошол жаатууда спортивный жаатуу эмес, улуттук жаатуу боюнча, көчмөндөрдүн жаатуусу боюнча балдарым комуз чертет чоңдору 2 жолу көчмөндөр оюндарына экөөнө тең баягы 1000 комузчунун арасында комуз ойношкон. Мен азыр балдарыма болгон вклад бул ошо улуттук баалуулук, улуу тегим экенин кандай сиңиришим керек. Үй бүлөлүк баалуулук, үй бүлө кандай болуш керек деген модельди сиңиришим керек. Анан адамгерчилик, ыйман, адеп ахлактык баалуулук. Сен бирөөнүн ырыскысына кол салба, бирок өзүң жаратман болуп башкаларга жардам бер деген нерселер. Коомдо жүрүү, коомдо кандай мамиле кылуу деген нерсеге булар ошо өздөрүнүн коомун өздөрү түзүшөт. Кандай түзүшсө, ошол коомдо биз жашайбыз. Демек биз ошол коомдо жашап, ошолорго адаптация болуш үчүн биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек, балдарды эмес. Жакшы кеңештерди бердиңиз. Чындап айтканда, анан кийин азыркы биздин убагыбызда айтчу да, юрист бол же экономист бол, ошол жака өтсөң жакшы экен, же болбосо тиги прокуратурада тиги тууган иштейт экен, сен ошону окудун бүтсөң тигил жардам берет дегендейчи. Мен ошолор азыр жоголуп кетти го деп ойлогом, бирок дагы эле бар экен ошол нерселерчи, таң калыштуу нерсе. Мен айтат элем, азыркы жаштар эң минимум дегенде 5 кесиптин ээси болуш керек. Эң минимум. Колунан 5 кесип, 5 хобби. Бул базовый нерсе. Мисалы биз ошол бир прокурор болсо, өмүр бою прокурор болуш керек, ошол аркылуу карьера кылыш керек, анан башка жака секиргеш керек, анан дарак бир жерден көгөрөт деген нерсе бар го. Ал жаштарды карасаң, бир жерде көп отура албайт. Ашып кетсе бир 2 жыл отурат, анан өздөрү жадап кетет да. Бул дагы булардын өзгөчөлүгү же жамандыгы эмес. Бул ошол заман келе жатат да. Биз ошентип баягы мультифункциональный деп коет го, ар түрдүү функцияны аткарган, мисалы бир оборудование сыяктуу эле ошол адамдар ошондогу барат да. Эмне үчүн мисалы мен айыл чарбада жүрүп Эверестке барып атам деген сыяктуу. Эртеңки күнү мисалы бас-гитара ойноп чыгыш мүмкүн, мен билбейм да. Дагы бир нерсени неме кылыш мүмкүн. Бул жашоодо ошондой ар түрдүү нерсени сынап көрүш керек, ар нерсеге башыңы салып көрүш керек.
жана ар нерсе колуңан келиш керек да. Ушундай бир заман келе жатат. Буга жанагы айтып аткандай балдар гана эмес, биз өзү балдарды гана тарбиялабай, биз ошондой болуп болгонго аракет кылышыбыз керек. Анан сиздин Эверестке барып келгениңизге балдарыңыз кандай кабыл алды? Мисалы үчүн баарыбыз уудуу болуп атабыз, Ырыскүл эже Эверестти багындырып келди, ушундай болду, тинти минти деп. Балдарыңыз үчүн негизи бул кандай жетишкендик болду? Биринчиден балдарым мен кеткенин билишкен эмес. Мен бизнес боюнча көп нар жак бер жакка чыгам да. Анан балдарым көп калган бир жактарга кеткен, жана Непалга баягы иш менен кетти деди. Анан кийин ошол баягы биринчи жолу барып кайтара келбей калганда анан билишти да, чоңдор деле мынтип трекке барган, былтыркыдай эле барган деп ойлошкон. Эч кимге айткан эмес. Балдарыма, туугандарыма аларды алдын ала эле переживать этирип мындай бемаза кылбайын депчи. Бул бир. Экинчиден мен балдарым аябай мындай эмоциясы билбейм, мындай болуп зашкаливать этпейт да негизи элечи. Абдан токтоо, бардык эле токтоо экен. Анан бардык нерсеге мындай токтоо, салкын кандуу, мындай смышленно реакция кылышат да, негизи эле жашоодо. Анан тим эле ошол 5 балалуу болдум. 5 балам ушул кезге чейин келип өмүрү бири менен урушкан дагы жок да. Бардыгы ушундай токтоо. Анан алар ладно, болсо болду, окей. Болбосо болбоду, ага деле окей. Ошондой эле кабыл алышты. Канчалык жакшы деңгээлде балыктар. Мен дагы ошо таң калып атпаймынбы? Кызым дүйнөлүк жааты боюнча чемпионаттарга катышат десеңиз, ушунча назик, жөнөкөй кызыңыз бар экен, жаатат деп такыр ойлоп ойсуңда көргөндөрчү. Жакшы. Эми биз бул тарбия жөнүндө немени жаап өзүбүздүн немеге өтөлү, айыл чарба тармагыбызга. Кайра эле ошону айтып кетмекчимин. Негизи Байэлим компаниясын түптөгөнүңүзгө канча жыл болду? 23 жыл. 23 жыл болуп атат, Биз Байэлимге барып ишкананы өзүнчө да тартабыз. Анткени бул чыгарылышты биз өзгөчө деп тарталы деп чечтик. Жогоруда айтып кеткендей эле, агро тармагында ошончо мындай чыйрак, өжөр деп айтып кетпедимби, көк бет болуп, сиз өзүңүз айтканыңыздан кайтпай Эверестке бир эмесе экинчи жолу чыгып, чокусуна чейин жетип, анан кайра келдиңиз. Ошол нерсени абдан чагылдыргыбыз келди. Анткени айыл чарба тармагында иштеген көбүнчө бизнесмендер, дыйкандар бир жылы түшүм алса экинчи жылы албайт. Бир жактан мисалы ошол эле агрономдор жакшы чыкса, экинчи жактан жакшы чыкпай калат. Баасы быйыл мисалы клубника деп баары отургузуп алышты эле, кайра баасы чыкпай быйыл кыйналып аткандар да баары көбү майда болуп кеттир. Ошондой ар кандай кырдаалдарга туш болуп атышат. Анан бул жактан дагы эми энелерге, айымдарга роль моделдедик сизди көрүп өсүшсүн, өнүктүрүшсүн, туура тарбия беришсин дедик. Эми бул жакта айыл чарба тармагына да сиз жакшы өрнөк болуп бере турган ишкер айым болгонуңуз көрүнүп турат. Анткени ошол сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, системалаштыруу керек депчи. Анан негизи эле айыл чарба тармагында ошо Байэлимди түптөгөндөн бери канчалык мындай эң чоң жоготуу сиз үчүн эмне болду эле? Акча жактан болсун, же болбосо бир билбейм, ошондой дагы учурлар кездешет экен, же бир өзүңүз ишенген, көп жылдан бери өстүрүп келген бир партнеруңуздун же сотруднигиңиздин сизди сатып кеткен учуру болдубу, же кандай десем, же баасы түшүп кеткен, же болбосо күйүп кеткен учурлар эң мындай сизди эстей каларлык кайсыл учур болду? Мен өзүм менен иштешкен сотрудниктер кетип атканда мен дайыма айтам, эми Байэлден кетип атасыңар,
өзүңөрчө каяка иштегениңерди мен билбейм. Бирок эртеңки күнү ушундай бир ийгиликке жеткиле, ошол силердин ийгилигиңер аркылуу бул Байэлимдин кадры ушунчалык ийгиликке жетиптир деп бизге гордость алып келгиле. Давай сен мага гордость алып келип берчи деп дайыма ийгилик каалайм да. Бул бир. Экинчиден, аябай көп мындай жоготуулар болду, жанагы чеснокду айдап алып талак ыргыттык деген сыяктуу нерселер толуп турат да. Бирөөгө реализацияга товар берсең же ал күйүп кетет же качып кетет деген андайлар мисалы финансовый тараптан дагы абдан көп. Азыр мен сураса мен чындап эле таң калып атам да. Анткени мен эч качан партнерлорума же ушундай акчага же бир ситуацияларга мындай көңүл чөккөн эмес. Анан аларга эмоционалдык кандайдыр бир мындай бир кек сактап же ошол нерсе менин жүрөгүмдө калган эмес да. Ошондой болду. Ладно, эми алдыга жылыш керек да деп ошол нерсени жаап, ошол нерсени унутуп, анан башка нерсени жасай бересиң да. Биздин товарларды подделка чыгаргандар толтура, туурагандар толтура. Билбейм, мен азыр чындап айта албайм эмнеден өкүнө турганын. Мага эмоцияга мындай эсте калып, ушундай мындай жүрөгүмдө калды деген жок. Чындап жок экен. Анткени мен дайыма келечек менен жашайм да. Кичинекей цехте арендада турчубуз. Анан 2008-жылы гана өзүбүз кичине жер алып, анан ошол жерде помещение салып, анан ошол жака көчүп барып, ал деле кичинекей болчу. Биз барбыз цех деп сүйлөшчүбүз. Ал убакта Чипа Акимжанова болчу. Анан 2008-жылы анан ОСОго өттүк да. Анан немеге жаңы жерге барганда эми мурункудай эле, ичи мурункудай эле, чоңдугу мурункудай эле жерге бардык да. Анан мурда цех деп сүйлөшчүбүз. Анан кийинки жакка барганда завод деп сүйлөйсүңөр дедим да, бардыңчы. Немеде эми ал жерде мен кайын журтум иштейт да. Анан баары жеңедешет. Анан жаңы келген бирөө деле жеңедейт да. Элдин баарына жеңем. Анан ошолордон бери завод деп сүйлөйсүңөр, Арыскүл Абнуман апамна деп сүйлөйсүңөр десем, эшикке чыгып аябай күлүшкөн да. Анан аябай көп көкөнүштү. Цехте элдин баары цех дешет, жеңе дешет. Анан бияка чыгып жеңе деген менин кайын сиңдилерим, кайнелерим бул жакка кирип Арыскүл Абнумановна деп алып күлүшөт да. Бирок ошонун бардыгында эмне үчүн бул нерсени жасадым? Анткени негедир ошол убакытта ушундай чоң завод болот, ушундай чоң масштабка жетебиз. Силер азыр ошол нерсеге даярдангыла деп ошолорго үйрөтчүмүн да. Анан бирок чындап эле ошондой немеге жеттик. Анан бир жолу Казакстандан бир немелер, жана ушундай проект менен партнерлорубуз келип, анан ошол жерде жүрүп, анан мен көзүмчө айтпаган менен аркаман жеңе деп сүйлөшөт да. Анан силер эмнеге жеңе дейсиңер, шефиңерди эмнеге жеңе дейсиңер деп. Ошондо анан ошолорго жетти да. Арыскүлжан ушуну айткан турбайбы деп, ошондон кийин мисалы жеңе дебей калышты да. Бир эмес ошо 2 завод салдык. Азыр региондордо дагы филиалдарды ачып атабыз. Буюрса дагы заводдор көбөйөт.
мен азыркы көрүп аткан, келечекти көрүп аткан видениям боюнча дагы көптөгөн проекттер, көптөгөн перспективалар бар. Мен оюм ошол ар дайым ошо келечектеги проекттер жөнүндө да. Ошон үчүн аркага мындай аркага карап, арка жөнүндө же башка бирөөлөр жөнүндө ойлогонго мындай желаниям дагы жок, убактым жок. Анан мен ал нерселерди ойлобойм дагы. Эми ошо дүйнөнүн чокусун багындырып келген Рыскүл айым мындан кийин эмнени максат коет? Мен быйыл магистратураны бүттүм. Дипломный защита кылдым. Жакында дипломубузду берет. Анан мындан аркысын ошо илимге кетейин деп атам. Эң жакшы. Магистратураны Али Чарба тармагында. Али Чарба тармагында 2 диплом алдым. Бул Али Чарба жер жемиштерин, өсүмдүктөрүн кайтара иштетүү. Бул 1 диплом алдым. Андан сырткары баягы экөөбүздүн темабыз дүйнөлүк стандарттарды Али Чарба секторуна киргизүү. Ошо өндүрүшкө, өндүрүп өстүрүү боюнча. Ушул азыр өзүм дагы практикалык тараптан дагы өзүбүздүн кылып аткан ишибизге дүйнөлүк стандарттардын бардык эмне стандарт болсо ошонун баарын киргизип атабыз. Ошону практика аркылуу өтүп атам. Ошонун бардыгын азыр илимий тараптан дагы ушул бизде кыргызча, орусча, негизи эле Кыргызстандагы ушундай бир өндүрүш боюнча же ушундай стандарттар боюнча эч бир окуу куралы же кандайдыр бир мындай немеси жок экен да. Университетте деле окуганда башкалардыкын окуйт экен. Анан ошого мен вклад болсун деп ушу илимге, ушул нерсеге кетип атам. Эң жакшы. Бирок башка тараптан караганда сиз ошол 2 завод азыр ири өндүрүш завод курулду, региондордо да курулуп атат. Эмне себептен өзүңүз окуйын деп чечтиңиз? Башка бирөөнү деле окутуп, сен башкар же болбосо башка жактан специалист алып келип туруп отургузуп койсоңуз болчу да. Сиз өзүңүз окуганды мындай даңарсыз. Али Чарбасы боюнча мен канча жылдан бери, 23 жылдан бери өндүрүштө жүрөм да, бирок мен кесибимди сурасылерчи, модельер конструктор дей берем да. Башка нерсе айта албайм, ал чындык. Диплом ошондой. Бир чоң делегация менен Өзбекстанга барып калдык. Ошол жакта баргандардын арасында мен Али Чарбасында болуп атам дагы. Бирок Лихпромдон бир 10-15 киши барды. Ошол Лихпромдо жүргөндөрдүн биринин дагы Лихпром боюнча диплому жок экен дагы. Лихпром боюнча единственный диплому бар мен Али Чарбасында жүрөм да. Анан ошодон кийин мен жасап аткан нерсемди билим аркылуу, илим аркылуу закреплять этип, анан жөн эле диплом үчүн эмес, башка азыр окуп аткан жаш муундарга чыныгы Кыргызстандын кейси, Кыргызстандын мисалында өзүмдүн бир илимий ишими калтырайын дедим да. Анткени алар окуп атышат. Бирок ошол мисалдардын баардыгы башка мамлекеттердин мисалы, окуп аткан китептердин баардыгы башка мамлекеттин китептери. Анын үстүнө бизде эл аралык стандарт боюнча бир дагы компания жок. Буга чейин бир да компания эл аралык стандарттарды киргизген эмес, баягы өндүрүп өстүрүү, органик, глобал гэп сыяктуу. Бунун баарын биз кылып атабыз, бирок ошонун дагы мындай бир академиялык жагын из катары калтырайын дедим да. Эң жакшы.
Эми биз бул бүгүнкү подкасттын бөлүгүн аяктап туруп анан кийин биздин көрүүчүлөргө да айткым келет. Эми кийинки биздин чыгарылышыбызда Раскүл айымдын ошол өндүрүшүнө барып, ошол жакта завод кантип иштеп атат, кайра иштетүү кандай орнотулган, ошол системаларды көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө сиздин макулдугуңуз менен. Андан кийин мен өзүм атыман дагы биздин катталуучулардан кечирип сурап кетким келет. Себеп дегенде биз айыл чарба тармагында көйгөйлөрдү, жетишкендиктерди жана баалуулуктарды чагылдырчубуз. Бул жакта болсо биз айыл чарба тармагындагы ишкер айым эмоционалдык жактан кандай туруктуу болуш керек, ошол бизнести башкарып 23 жылдан бери мына келаптыр, эмоционалдык жактан стабилдүү, жөнөкөй, өжөр, ошол эле учурда алдыга карай кадам таштап алдыны гана ойлогон адам ошол айыл чарбасында иштеп сабырдуулугу менен көп жетишкендиктерге жете алат деп, ошону көрсөттүк деп ойлойм. Сиздер үчүн да кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинкидей практикалык жактан ишканаңызды көрсөтөбүз. Анан биздин негизи подкастыбыздын өзүнүн салты бар. Биздин подкастыбыздын аталышы негизи орусча, на поле, мындайча айтканда, ошо талаада иштеп жаткан ишин көрсөтүп, анан биз ошо талаада иштеп аткан жумуш канчалык деңгээлде кыйын экенин билебиз. Анан ошол сиздин эмгектериңизди бир баалап, мындай чакан белегибиз бар. Бул биздин гана эмес, биздин ушул көрөрмандардын, айыл чарба тармагында кызмат кылган адамдардын, дыйкандардын дагы белеги деп эсептейм. Бул героиня на поле. Биринчи жолу айым деп сизге ыйгарып атабыз. Бул бүркүттүн түшүндүрмөсүн айтып коеюн. Бүркүт биздин негизи подкастыбыздын символу. Астында болсо көрүп турганыңыздай жерди кармап турат. Сизге дагы ушундай бийиктиктерди каалайбыз. Дүйнөнүн булуң бурчуңдарын дагы бай илим менен багындырыңыз. Бай илимдин желеги дүйнө чокусуна чыгып келди, эң бийик чокуга. Мындан кийин дагы ошо өзү сотрудниктери менен, сиз менен дагы көптөгөн жерлерди кыдырсын. Сизге чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан бизден дагы бир ушундай традиция бар. Көрөрмандарга балким бир белек ойнотосуз. Жакшы, өзүңүзгө жаккан комментарийлерди өзүңүз тандап алып, өзүңүздүн атыңыздан бир белек кылсаңыз болот. Негизи бул мындай подкасттар айрыкча ушул айыл чарбасына арналган подкасттар абдан керек болчу. Буга эл суусап турат. Бизде айыл чарба тарабы абдан азыркы убакта маалыматка суусап турган тармакта. Анан ушул силердин дагы ишиңер илгерилей берсин, көрүшүңөр кошула берсин. Андан сырткары ушул өндүрүшчүлөр, айыл чарбасындагы ийгиликтүү ишмерлер көп болуп, алар дагы келип, алар дагы көбүрөөк ушундай наградаларды алып турсун. Мен абдан кубанып атам. Айрыкча ошо бүркүт, жер, ушундай бир белги да бул дагы. Ошого чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Мен жакында эле тоодан келдим. Ошол тоодон өзүм менен кошо тоонун Эвересттин таштарын алганча келдим. Анан бул жакта Эверестте ушундай бир керемет нерсе бар экен да. Ошол жери дагы аябай жылтырак, почвасы дагы жылтырак экен. Анан таштары дагы жалтырап, ушул 3 жалтырак ташты сизге таштап кетем. Андан сырткары мына ошо Эвересттен өзүм видеолорунда да көрсөтүп жүргөм. Ошо тоонун арасында отуруп алып ушундай шурларды тизишет экен, ошол аялдар. Анан ошолордун аялдардын колунан ушул шурларды дагы алдым. Бул неме деп коет экен, золотой песок. Анан бунун атын унутуп калдым. Бул ошо табигый таштар экен. Ушул 3 айымга, анан башка комментарий таштоочуларга өзүңүз тандап, өзүңүз берип коесуз. Ошону менен 6 кишиге мен өзүмдүн белегимди таштап кетип атам.
ушул подкасттар ар дайым эфири түгөн болсун, ушул эфирге келе турган кишилер көбөйсүн, ийгиликтүү биздин фермерлер, өндүрүшчүлөр, айыл чарба секторунда жүргөндөр өнүгүп өсө берсин. Бардыгыбыз биригип, силер, биз, ал, бардык эл ушу мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, өсүүсүнө салымыбызды кошо бергиле. Чоң рахмат сизге. Буну сизге таштадым. Достор, мына мен дагы абдан кубанып жатам. Рыскүл айым эфир баштоордон мурун мага дагы ушундай белек ыйгарды. Бул да Эвересттен келген бир таш. Мен абдан сүйүнүп атам. Себеби күткөн эмесмин. Дүйнөнүн эң чокусунан өзүбүз жетпесек дагы ташы мына бизге келди Рыскүл айым аркылуу. Жана бул белекти да мага ыйгарды. Ошон үчүн сиздер дагы өзүңүздөрдүн жакшы комментарийлериңерди калтырыңыз. Бул дагы биздин айымдар үчүн эң жакшы белек. Эркиндикти колдоону мындай бекем туткан, дисциплинаны жогору койгон Рыскүл айымдай биздин айымдарыбыз көп болсун. Ошон үчүн сиздерге дагы жуксун деп ушуларды бермекчибиз. Биз дагы объективдүү жакшы тандап ыйгарганга аракет кылабыз. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Чоң рахмат.